Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Москвадагы мигранттар медициналык камсыздандыруу полисин акысыз ала алат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги мигранттарга санариптик милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин кантип акысыз алса болорун түшүндүрүп берди. Ага ылайык полис Москва шаарында иштеп жаткан кыргызстандыктарга 15 февралдан тарта бериле баштайт. Ал үчүн министрликтен Москва шаарындагы Малая Полянка көчөсү номер 7 үй, номер 5 паттер дарегинде жайгашкан өкүлчүлүгүнө баруу керек. Каттоо ар бейшемби күнү саат 11:00дон 17:00 чейин жүргүзүлөт. Полис акысыз берилет деп жазылат маалыматта. Полисти алуу үчүн керек болгон документтер: чет өлкөлүк жарандын паспорту, эмгек келишими жарандык укуктук келишим эмес, контракт эмес, жеке эсептин камсыздандыруу номери, чет өлкөлүк жарандын келгендигин кабарлаган бланк. Бул полис Россиянын бардык аймагында акысыз медициналык жардам алууга, профилактикалык текшерүүдөн өтүүгө жана медициналык жардам алуу үчүн дарылоо мекемелерин тандоого мүмкүндүк берет деп жазылат билдирмеде. Булак Спутник KG. Орусияда Навальныйды эскерүүгө чыккандар жапырт кармалууда. Абакта белгисиз жагдайда каза тапкан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды эскерүү акциясына чыгып, кармалгандарга карата камакка алуу санкциялары башталды. Свобода радиосунун маалыматы боюнча Орусияда 16-17 февралда Алексей Навальныйды эскерүүгө чыгып кармалгандардын жалпы саны 350дөн ашты. Ал эми ОВД инфонун билдиргенине караганда Санкт-Петербург шаарында 110 адам, ал эми Москвада 2 күндүн ичинде 40тан ашуун киши кармалган. Москвада полиция академик Сахаров проспектиси менен Садовой айланпасынын кесилишиндеги аза күтүү дубалы эстелигинен акцияга чыккандарды сүрүп чыгарды. Сота Телеграм каналынын маалыматы боюнча полиция ким уран чакырса, ошолорду кармоого көрсөтмө алган. Ишембиде Навальныйды эскерген дагы бир топ Музеон паркындагы репрессияга кабылгандардын эстелигинин жанына чогулушту. Алгачы жарандар гүл көтөрүп келе баштаган. Кийин пайда болгон полиция кызматкерлери коюлган гүлдөрдү чогултуп карга ыргытышканы кабарланды. Санкт-Петербургда Навальныйды Соловецкий ташынын жанында аза күтүп эскеришмек. Ага апостолдук православ чиркөөсүнүн архиепископу Григорий Михнов айтенго катышары айтылган. Бирок анын үйүнөн чыгарбай полиция кармап кеткени белгилүү болду. Ага эмне айып тагылып жатканы азырынча белгисиз. Аза күтүү архиепископсуз өттү. Вихнов айтенко сотко чейин полиция бөлүмүндө калышы ыктымал. Процесстин өзү болсо дүйшөмбү күнү болмокчу. Эскерүү маалында полиция Соловецк ташынын жанындагы аянтты элден тазалап, акциянын катышуучуларын кармап кеткен. Ал арада Навальныйды эскерүү акциясына чыгып кармалгандарга судьялар ар кандай беренелер боюнча камоолорду дайындай баштады. Москванын Тверь райондук соту 15 февралда аза күтүү дубалынан кармалган 3 жаранды 16 суткага камады. ОВД инфо билдиргендей, алар полиция кызматкерлерине баш ийбөө беренеси боюнча айыпталды. Мындан тышкары акцияга катышуу эрежелерин бузуу беренеси боюнча кармалгандардын бирине 40 сааттык милдеттүү жумуш, калган экөөнө 20 000 рубль айып пул салынды. Санкт-Петербургда сот 2 адамды 5 суткага, 1 адамды 3 суткага камакка алды деп билдирет Фонтанка. Краснодарда активист Андрей Вязовду сот ишемби күнү Навальныйды эскерген пикет үчүн 14 суткага камалды. Бул тууралуу Дождь билдирди. Вязов 16 февралда Чистаковский аянтындагы мемориалга Навальный деген плакат көтөрүп чыккан. Бийлик андан экстремисттик уюмдун символикасын көрдү. Верстка басылмасынын жана Сводка Телеграм каналынын маалыматына караганда, Навальныйды эскерип Орусиянын 140 шаарларында акция өттү. Верстка алардын интерактивдүү картасын жарыялады. Сыктывкарда репрессия курмандыктарынын эстелигине гүл коюп жаткан жеринен жарандык активист Татьяна Иванова кармалды.
Полиция ал издөөдө жүргөн кылмышкерге окшоштугунан улам кармалганын билдирди. Архангельск шаарында Соловец тактасынын жанынан Навальныйды жоктоп, гүл көтөрүп келген жергиликтүү тургун кармалды. Смоленск шаарында да каза болгон оппозиция лидерин эскеришти. Екатеринбургда Навальныйга арналып граффити тартылды. Саясий репрессиянын курмандыктарынын мемориалынын жанына гүлдөр коюлду. Ишембиде Навальныйды эскерүү иш-чаралары дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде Бишкекте да өттү. Версканын маалыматы боюнча Алексей Навальный Орусиядан тышкары кеминде 68 шаарда эскерилди. Өзбекстандын борбору Ташкентте ишемби күнү эртең менен айрым активисттер репрессия курмандыктарын эскерүү музейинин жанына гүл коюшту. Ал жерге чогулгандарды милиция гүлдөрдү калтырып кетүүгө уруксат берген, бирок кийин элди таратып гүлдөрдү алып салышкан. Кийин музей курчоого алынган. Стамбулда полиция чогулгандарга Орусиянын консулдугунун алдында акция өткөрүүгө уруксат берген эмес. 4 адам бир азга кармалып, кайра бошотулган. 16 февралда Алексей Навальныйдын жабык мекемеде каза тапканы маалым болгон. 47 жаштагы оппозиционер 2021 жылдын январь айынан бери камакта отурган. Акыркы күндөрү ал Салихард шаарындагы колонияда болгон. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринин лидерлери жоопкерчиликти орус бийлигине жана президент Владимир Путиндин жеке өзүнө жүктөп жатышат. Чоң жетиге кирген алдыңкы өлкөлөр Москваны саясатчынын өлүмүнүн себептерин кылдат иликтөөгө жана коомчулукка жарыялоого чакырды. Булак Азаттык. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата март айынын аягына чейин 20% арзандатуу каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкектеги ипподромдун ордуна Москва Сити сымал борбор куруу пландалууда. Бишкектеги ипподромдун ордуна Москва Сити же Ташкент Сити сыяктуу эл аралык борбор куруу пландалууда. Бул тууралуу Акылбек Жапаров кала мэриясынын коллегиясында билдирди. Шаардыктар суктанган, коноктор көрүү үчүн барган архитектуралык ансамбльдер керек. Курулуш компаниялары котуча салып, чарчы метрлерди сатууга гана кызыгып калды. Кээ бир объектилердин таштанды челектерди койгонго оруну жок. Куручулар бардык көйгөйдү бийликке калтырып коюп жатат. Мындай кылган болбойт. Быйыл автовокзалдарды дагы көчүрөбүз. Буга кеминде 25 миллион доллар керек. Каражат бөлүнүп жатат. Быйыл мындан тышкары 50 миллион долларлык футбол стадионунун курулушун баштайбыз. Медиага таштанды өрттөгөн завод курууга жардам берүү ниетибиз бар. Быйыл Бишкекте ири объектилердин курулушу башталат. Кудай буйруса 1-2 жылда же жыл соңуна чейин бүтүрөбүз, деди Жапаров. Борбор каладагы ипподром 1947 жылы курулган, анда ат оюндары өткөрүлүп келген. 2020 жылы объект авариялык абалда деп табылып, бийлик жаңа арена кура турган инвестор издей баштаган. Өткөн жылдын март айында президент Садыр Жапаров ипподромду көчүрүү маселесин карап чыгууну тапшырган. Булак Спутник KG. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын дагы 1,11 чакырымы макулдашылды. Жетишилген макулдашууга ылайык 11 февралдан 18 февралга чейин Тажикстандын Совди облусунун Бустон шаарында Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жыйыны болуп өттү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Кабарлангандай, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар чечилелик аймактарда биргелешкен изилдөө иштерин жүргүзүп, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 1,11 чакырымы боюнча макулдашты. Тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактар боюнча ишти улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Булак Супер KG. Рамзан Кадыровдун 18 жаштагы уулу министр болуп тайындалды. Орусиянын курамындагы Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун тоң уулу
18 жаштагы Ахмат Кадыров республиканын жаштар иштери боюнча министри кызматына дайындалды. Ошону менен катар ал эң жогорку сыйлык Кадыров атындагы орденди алды деп маалымдайт Кавказ Рейли булагы. Ахмат Кадыровдун кызматка дайындалганы боюнча буга чейин маалымдалган эмес. Ал эми Чеченстандын өкмөт төрагасы Магомед Даудов сыйлык тууралуу жазганында Ахмат Кадыровдун жаңы кызматын көрсөттү. Ал Кадыровдун уулу алдыга коюлган бардык милдеттерди жогорку деңгээлде чечип жатканын айткан, бирок кандай иштерди кантип чечип жатканын ачыктаган эмес. Буга чейин Ахмат Кадыров министрдин биринчи орун басары болуп иштеп келген. Бул кызматка ал жашы жетери менен дайындалган болчу. 2023 жылы Ахмат Кадыров атасына жардамчы болгон. Орусиянын президенти Владимир Путин былтыр жазында аны Кремлде кабыл алганда саясаттануучулар муну белек катары баалашкан эле. Чеченстанда Рамзан Кадыровдун 100гө жакын туугандары, балдары, эже карындаштары, күйөө балдары, жээндери жана алыс туугандары мамлекеттик ар кандай деңгээлдеги кызматтарда ээлейт. Кавказ Рейли республиканын мамлекеттик мекемелеринде иштеген Кадыров кланынын адамдарынын толук тизмесин жарыялаган. Чеченстандын жетекчисинин 15 жаштагы экинчи уулу. Адам республиканын баатыры ордени, ошондой эле Татарстандын Достук ордени, Карачай-Черкес республикасына сиңирген эмгек үчүн ордени жана Кабардин-Балкариянын эң жогорку сыйлыгы республикага сиңирген эмгеги үчүн ордени менен сыйланган. Рамзандын 26 жаштагы жээни Хамзат Кадыров да республиканын баатыры наамын алган. Алтай экесинин күч блогунда жардамчы жана мүлк жер мамилелери министринин орун басары кызматын аркалайт. Жакында Кадыровдун кыздары да жаңы сыйлыктарга ээ болушту. Вице-премьерлик кызматты ээлеген Айшат Тынер деп аталган эң жогорку орденди ал эми жакында Чеченстан премьер-министринин администрациясынын башчысынын биринчи орун басары болуп дайындалган Хадижат Чечен Республикасынын биринчи президенти Ахмат Ажы Кадыровду эскерүү медалын алды. Булак Азаттык.